Садыр Жапаров элдин үнүн бийликке жеткирем деп жүрүп камалды. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош областына жасаган иш сапарынын алкагында Ош шаарынын жана областтын активи менен жолугушту. Чогулгандардын алдында Садыр Жапаров көпчүлүк жарандарды кызыктырган 2020 жылдын 10 январына белгилеген президенттик шайлоо боюнча суроого өзүнүн позициясын билдирип, шайлоого талапкер катары катышаарын кошумчалады. Президенттик шайлоонун мөөнөтүн эмне үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы белгиледи деген суроолор айтылууда. Жогорку кеңеш өз убагында президенттик шайлоонун датасын белгилей алышкан жок. Ошондуктан бул милдет автоматтык түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына өттү. Мыйзам чегинде БШК шайлоо күнү белгиледи. Мен буга чейин билдиргенимдей шайлоого катышам. Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан адам мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо президенттин кызмат ордуна талапкер болууга укуксуз. Ошондуктан өзүмдүн ыйгарым укуктарымды баарын мыйзам чегинде өткөрүп берип, кадимки жаран катарында катышам, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле шайлоо өнөктүгүндө административдик ресурс колдонууга жол берилбейт деп так белгиледи. Шайлоолордогу эң жаман элдин бөтөнчө кыжырын келтирген көрүнүш бул административдик ресурс. Мен өзүм муну менен биринчилерден болуп күрөшөм. Буга чейин эч бир кызматтык коррупциялык иштерге аралашкан жокмун. Тескерисинче анын курмандыгынын бирөөсү мен болдум. Элдин үнүн бийликке жеткирем деп жүрүп камалдым. Кудай бар экен, элим бар экен, баары ордоруна коюп койду. Элден айланса болот, барыңыздарга түбөлүк башым дейип таазим этем, деди президенттин милдетин аткаруучу. Дагы бир жыл чыдагыла, убакыт бергиле, чечилет чек ара темасы Ошто да козголду. Чек ара маселесин чечмейинче өлкөдө тынчтык болбойт. Жакын арада бул жаатта өзгөрүүлөр болот деп белгиледи президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров. Жакшы көрсөңөр да, жаман көрсөңөр да, мамлекеттик чек ара кызматы Камчыбек Ташиевдин төрагалыгы астындагы УКМКга өткөрүлүп берилет. Ал азыр силердин араңарда отурат. Жакын арада чек ара маселелерин чечүү боюнча аракеттерин баштайт, деди Жапаров Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда. Жапаров калк арасынан берилген бир топ суроолорго жооп берип жатып, жолдорду оңдоп түзөө үчүн тамырлашкан коррупцияга бөгөт коюу керек экендигин айтты. Убакыт бергиле, өлкөдөгү коррупцияны жок кылсак эле бир топ өзгөрүүлөр болот. 30 жыл чыдагансыңар, эми дагы бир жыл чыдап койгула, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык акылары көтөрүлөрүн да кошумчалап, арыз муң суроолоруңар мурдагыдай жоопсуз, кароосуз калбайт. Жергиликтүү бийлик башчыларына кайрылгыла. Алардан жооп болбосо өкмөттүн аппаратынан сөзсүз жооп болот. Сайттар, маалымат кызматтары аркылуу жооп берип турабыз, деп сөзүн жыйынтыктаган Жапаров Жалабатка жөнөп кеткен. Эске салсак, президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров өлкөнүн түштүгүндө 2-4 ноябрь күндөрү болот. Ал 2 ноябрда Баткен областына барган. Садыр Жапаров Жалал-Абад областынын активи менен жолукту. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Жалал-Абад областына жасаган иш сапарынын алкагында областтын активи менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө президенттин милдетин аткаруучу сот жана укук коргоо системасын реформалоо керектигин белгиледи. Ошондой эле жаңыланууну кабыл алгысы келбегендер конституциялык реформа жүргүзүүгө каршы чыгып жатканын кошумчалады. Конституциялык реформаларга тоскоолдук кылып, өздөрү каалагандай өткөрүп алалы деген күчтөр бар. Ошондуктан чагымчылдыкка алдырбоого чакырам. Элдин дагы бир талабы бул адилеттүүлүк, айрыкча сот акыйкатсыздыгы. Жарандарыбызды кыйнап бүттү. Өтө бийик квалификациялык талаптар коюлуучу сот системасында сабатсыз, күн карама адамдар иштеп жатат. Анын кесепети карапайым калкка оор тийүүдө. Ал эми укук коргоо органдары заказ аткаргыч органга айланды. Ошондуктан сот жана укук коргоо органдарын реформалоого жетишет, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле коррупцияга каршы реалдуу стратегиялык кадамдар жасалаарын айтты. Коррупцияны эл жасабайт, аны эл кызматындагы адамдар жасайт. Ошондуктан мыйзамдуулук жана туруктуулук керек. Мыйзамдуулук орносо миллиарддаган инвестициялар келет, миңдеген жумуш орундары пайда болот, элдин кирешеси көбөйөт, контрабанда токтойт, акыйкаттык орнойт, ошондой эле мамлекетибиз өнүгөт, деди президенттин милдетин аткаруучу. Жолугушуунун соңунда социалдык маанидеги маселелер көтөрүлдү. Аларды чечүү боюнча тармактык мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Биримдик партиясынын тизмесинин алдыңкы 40-тыгына кирүү үчүн Төрөбай Зулпукаровго $500,000 $1 миллион чейин төлөгөндөр эми акчаны кайтарууну талап кылышууда.
4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары БШК тарабынан жокко чыгарылгандан кийин шайлоодогу кээ бир кызыктуу жагдайлар аныктала баштады. Ушул учурда Биримдик партиясынын талапкерлери тарабынан алдыңкы 40 орунга кирүү үчүн төлөнгөн акчаларды кайтарып берүү талабы коюлуп жатат деген маалымат келип түштү. Айрым талапкерлер партиянын алдыңкы катарына кирүү үчүн 500 миңден 1 миллион АКШ долларына чейин акча беришкен. Ошол акчанын бир бөлүгүн кайра шайлоого жумшоо үчүн талапкерлерге кайтарылган. Бир бөлүгү болсо партияда калган. Негизинен талапкерлер менен акча тууралуу сөз кылган Төрөбай Зулпукаровго дооматтар коюлуп жатыптыр. Төрөбай Закирович акчага жооп бере албай, жаңы бийлик менен мамиле кылганы шашып атканы айтылууда. Ушул мазмундагы дагы бир окшош маалыматты экс-депутат Ширин Айтматова өзүнүн Твиттер социалдык тармагындагы баракчасына да жазып чыкты. Эгер Төрөбай Зулпукаров бул туурасында үн катам десе, биздин микрофон ачык, дейт Булак Кыргыз Today. Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков тарапкерлери Садыр Жапаровду колдой тургандыгын айткан. 9-октябрда Садыр Жапаров менен Алмазбек Атамбаевдин талапкерлеринин ортосунда кагылышуу 3-чү күчтөр тарабынан чагылдырылган. Бул тууралуу Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов Азаттык радиосунун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында Ала Тоо аянтындагы кагылышуудан кийин ал Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушкан. Мен Садыр Жапаров менен 13-октябрда тааныштым. 9-октябрдагы окуялар жөнүндө сүйлөштүк. Садыр Жапаров дагы Камчыбек Ташиев дагы бизге кол салган тарапташтары эмес дешти. Алар кагылышуу болуп кетпеш үчүн өзлөрүн катуу көзөмөлгө алышкандыгын билдиришти. Ошол эле күнү Сооронбай Жээнбеков менен да жолуктук. Ал анын тарапкерлери Садыр Жапаровду колдой тургандыгын айтты. Мен оюмча бул жерде бардыгын бириктирүүгө умтулган 3-чү күчтөр иштешти деп белгиледи Өмүрбек Бабанов. Эксперт: долларга болгон талап өскөн сайын анын курсу жогорулай берет. Доллардын курсу бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө да күн санап өсүүдө. Акчалар доллар менен евронун наркынын кескин жогорулашынын себебин билүүгө аракет кылып көргөн. Эксперттердин айтымында доллардын курсу туруксуз болуп жаткандыгынын башкы бир себеби учурда өтүп жаткан АКШ президентинин шайлоосу. Азыркы тапта Москва биржасында доллардын наркы 80,5 рубльга жетти. Бул 2016 жылдан бери катталган алгачкы жогорку курс экендиги айтылды. Евронун көрсөткүчү да так эле ушундай көрсөткүчтү. Тагыраагы 2014 жылдан бери 94 рубльга жетти. Орусиялык айрым басма сөз каражаттары эгерде Америкадагы шайлоодо Джо Байден жеңишке жетсе, доллардын рубльга карата курсу кайрадан төмөндөшү мүмкүн эмес деп жазды. Ушундай эле көрүнүш кыргыз сомунда да катталышы мүмкүн. Башка талдоочулардын пикиринде доллардын жогорулашынын экинчи себеби муңайга болгон баанын төмөндөшү менен байланыштуу. Коронавирустун экинчи толкуну жана чек аралардын жабылышы муңайдын запасынын көбөйүшүнөн улам кара алтынга болгон талап азайып баасы төмөндөйт. Бул факторлордун бардыгы тең чет элдик валютанын курсуна таасирин тийгизбей койбойт дешет адистер. Ал эми Кыргызстанда улуттук валютанын төмөндөшүнө экономикалык каатчылыкка алып келген саясий окуялар себеп болгону айтылууда. Инвестициянын төмөндөшү, Кыргызстандан акча чыгарылып кетиши, ишканалардын токтошу, мунун баары сомго терс таасирин тийгизүүдө дейт серепчилер. Импорттук товарлардын кымбатташына да ушул жагдайлар себеп болуп жатканы айтылып келет. Акчабарга экономика министринин орун басары Нургүл Акимова билдиргендей, Кыргызстанда долларга болгон талап жогорулаган сайын анын курсу өсө бериши мүмкүн. Азыр сомдун наркы бекемделүүчү мезгил эле, себеби жыл аягында карыздар кайтарылып, бардык келишимдер аягына чыгарылат. Бирок пандемияга байланыштуу көптөгөн келишимдер түзүлбөй калган окшойт. Ошол себептен карыздар көп. Бизде доллар кайсы убакта кымбаттайт? Качан гана чет элдик валютага насыя соода аркылуу долларга болгон талап көбөйгөндө. Жергиликтүү ишкерлер насыялардын басымдуу бөлүгүн доллар менен алган болсо, анда импорт товарлар чет элдик валюта менен сатылат. Кайра насыяны төлөөрдө чет элдик валютага болгон талап дагы жогорулайт. Ошондуктан Кыргызстанда доллардын курсу дагы өсөт деп билдирди эксперт. Азыркы учурда коммерциялык банктарда 1 доллардын баасы 84 сомдон сатылууда, ал эми евро 97,9, 98,5 сомго бааланып жатат. Кыргызстандыктар мындай кырдаалда эмне кылса болот? Башкы максат паника калтырбай, ажиотаж жаратпоо керек. Эгер азыр кыргызстандыктар долларды массалык түрдө сатып алса, анда анын баасы дагы жогорулайт. Ошондой эле инфляциянын жана ар кандай окуялардын сомго таасирин тийгизбөө үчүн каражатты евро менен сактаган туура, дейт Нургүл Акимова. Мен акчаны евро менен сактоого кеңеш берем. Анткени доллар арзандайт. Күнүмдүк сатып алууларды сом менен гана жүргүзүү керек деп кошумчалады Акимова.